Нур балдарды калыптандыруу борборунун имаратын курууга марафон өтүп жатат. Баткен шаарындагы Нур балдарын калыптандыруу борборуна жаңы типтүү имарат салуу максатында кайрымдуулук марафону өтүүдө. Нур борбору 2008-жылы эл аралык уюмдардын каржылоосу менен Баткен шаарындагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын имаратынын бир бөлүгүнө ачылган. Мындан улам борбордо бөлмөлөр тар болуп, ыңгайсыздыктар жаралып келүүдө. Нур акыл эсинен майыптыгы бар балдарды калыптандыруу борборуна жаңы заманбап имаратты салып берүү демилгесин көтөргөн Бирдем коомдук кайрымдуулук фондунун директору Береке Доранова өткөн жылдан бери курулушка акча чогултуп келүүдө. Биринчиден бул марафонду өткөзгөнүн себеби мен инвесторлорду финансированияны өзүм табам деп өзүм мойнума алгам, фонд өзүнүн мойнуна алган. Анан баш талышына, устаакысына деп бир жолу концерт уюштурган Баткен шаарына, районуна. Ал жерде 130 000 топтолгон. Андан тышкары мэрия миллион сом бөлүп беребиз деди курулушуна. Анан смета менен проект азыр даярдалып жатат архитектура тарабынан. Ошол смета менен проект даяр болгондо анан бизге келесиң деп көп инвесторлор күтүп турат да. Эми жергиликтүү бийлик тарабынан мен губернаторго киргем, кат жөнөтүп бериңиздер область боюнча деп. Алар кат жөнөткөн, марафон болот, келип катышып бергиле деп ишканаларга. Канча сомдук бул имараттын курулушу? 16 миллиондук болот. Общий. Ошон үчүн баш талышына марафон менен кошо ошол фундаментине тендер ойнотулат мэрия тарабынан. Фундаментин куруп баштайбыз дегенбиз. Анан башка семен завод, башка заводдорго кайрылып өзүм фонддун атынан жардам сурап атам. Эмне берсеңиздер бериңиздер деп. Керектүү нерселерди, мисалы бекер берилген цемент болобу, шифер болобу, арматура болобу алып келип ошол берилген жерге топтой берем.